Илим жана зикир. Илим элбеки. Абдулла бин Аббас радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Мариям уулу Иса алейхиссалам мындай деген: Албетте, иш үч түрдүү болот. Биринчиси, акыйкаты, тууралыгы ачык айкын болгон иш. Ага эргеш. Экинчиси, каталыгы, туура эместиги ачык айкын болгон иш. Андан сактан. Үчүнчүсү, акыйкаты да, каталыгы да ачык айкын болбогон иш. Аны илимдүүгө ташта. Башкача айтканда, алымдан сура. Абдулла бин Аббас радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Мариям уулу Иса алейхиссалам мындай деген: Албетте, иш үч түрдүү болот. Биринчиси, акыйкаты, тууралыгы ачык айкын болгон иш. Ага эргеш. Экинчиси, каталыгы, туура эместиги ачык айкын болгон иш. Андан сактан. Үчүнчүсү, акыйкаты да, каталыгы да ачык айкын болбогон иш. Аны илимдүүгө ташта. Башкача айтканда, алымдан сура. Табарони.